Краткая история о пророке. Пайгамбар Аюп алейхиссалам тууралуу кыскача баян. Бадай китебинде айтылгандай, Исхактын уулу Айстын урпактарынан Аюп алейхиссаламдан башка пайгамбарлар чыккан эмес. Ошол эле китепте айтылат, Якуб алейхиссаламдын заманында Хеврон калкын бир Аллахтын динине чакыруу үчүн Аюп алейхиссалам жиберилген. Ал Юсуп алейхиссаламдын небере кызы Рахматка никеленип үйлөнгөн. Энеси жактан алсак, Аюп алейхиссаламдын теги пайгамбар Лут алейхиссалам менен тикелей байланыштуу. Аюп алейхиссалам бай, мээримдүү, сабырдуу, меймандос инсан болгон. Айрыкча жетимдерге аябай карамдуу эле. Адамдар ичинен Аллахтын динине кызмат кылуу, ибадат жагынан аракетчилдиги менен өзгөчөлөнчү. Өзүнө берген Аллахтын неаматтары үчүн кан жаны менен Аллахка ыраазылык билдирип, ар дайым зикирде болуп, жаратканды эстеп жүрчү. Түгүл асмандардагы периштелер Аюп алейхиссаламдын ибадат көйлүгүнө суктанышчу. Жараткан Аллах субханаху ва таала Жабраил алейхиссаламга Аюп менин сүйүктүү кулум деп ыраазы болуп айткан. Периштелер Аюп алейхиссаламга суктанып, сөз кылышканын каргышка калган иблис көп укчу. Угуп ичи таарып көрө алчу эмес. Ал учурда иблис асмандардын баардык 7 кабатында тең жүрө берүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле. Пайгамбар Иса алейхиссалам асманга көтөрүлүп кеткен соң, Аллах субханаху ва таала ошол асмандардын жогорку 4 кабатына кирүүгө иблиске тыюу кылды. Мындайча айтканда, иблис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төрөлгөнгө чейин асмандардын ылдыйкы 3 гана кабатында жүрө алат эле. Пайгамбарлардын мөөрү Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайда болгондо, иблиске асмандардын 7 кабатында тең кирүүгө тыюу салынат. Акыйкат жолдон адашып капыр болгон, ыпластыкка чулганган иблистин ичи таарып, көрө албастыгы күчөйт. Периштелердин көзүнчө Аллахтын Юсуф алейхиссаламды мактоосу иблиске аябай жакпай, ошондон улам Аюп алейхиссаламдын артынан түшүп, жолдон чыгармак болот. Ошентип Аллахтын душманы иблис периштелерге, эгер Аюп кембагал колунда жок адамга айланса, азыркыдай болуп Аллахка ыкластуу болуп берилмек эмес. Мага эгер Аюптун мүлкүн тескөөгө мүмкүнчүлүк берилсе, Аюп Аллахка деле жарытып сыйынбай калат дейт. Ошондо кудуреттүү Аллах субханаху ва таала иблиске Аюптун мүлк байлыгына ээлик кылууга макулдук берген вахий жиберет. Анда иблис дароо аскерлерин жийип, Аюпка караштуу эгин талааларына ашыгып жөнөп, эгилген эгиндерин өрттөп, мал кой эчкилеринин баарын күлгө айлантат. Анан эч шек алдырбай Аюп пайгамбарга келип, Аллах сенин бүт мүлк байлыгыңды өрттөп салды деп кабарлайт. Анын айтканына Аюп алейхиссалам эч кенеп койбой, Алхамдулиллах, ал мага бергенин кайра алды дейт. Бешенесинде күйүткө кабылып, бирок сабырдуулук кылуучу деген жазуу жазылган Аюп алейхиссаламды иблистин аскерлери эч багындыра алышпайт. Ойлонгон кара ниети ишке ашпай, Аллахтын душманы иблис кайгырып, кайрадан асманга көтөрүлөт. Ошондо периштелер андан Аюп тууралуу сурашат. Ал пайгамбардын ыйманы кандай күчтүү бекем экенин моюнга алып айтат. Бирок болбой эле көшөрүп өзүнүн кара ниетинен кайтпай, эгер Аюптун балдарына карата бийликти Аллах мага берип койгондо, Аюп Аллахка адыркыдай берилип ишенмек эмес дейт. Аллах субханаху ва таала мурункудай эле анда да макулдугун берип вахий жиберет. Ошондо иблис Аюптун бала чакасы жашап аткан үйгө барат дагы, аны ушунчалык каттуу силкет, үй көйлүп, чатыры кулап, ичиндегилердин баары өлүшөт. Андан соң иблис дароо Аюпка жетип барат дагы, анын астында кайгырмыш болуп ыйлап кирет. Эмне үчүн ыйлап атасың дейт Аюп алейхиссалам. Сенин үйүң кулап, чатыры көөлүп, анын кесепетинен бала чакаң бүт каза тапты дейт иблис. Анда да Аюп токтоолук менен, Алхамдулиллах, ал мага бала чаканы берди, кайра аны өзү алып кетти дейт. Канчалык кара ниет ойлорун ишке ашырмак болуп, анысы ишке ашпай жатса дагы иблис бет дегенин бербей, өксүмүш болуп, «Эй Аюп, үйдүн астында калган балдарыңдын денелери канжалап, ичегилери сыртка чыгып калганын көрсөң кантер элең» дейт. Аюптун сезими күчөп, балдарын ойлоп, ичи эң шерилип, көздөрүнөн аргасыз жаш тамат. Анан ал жерден бир уч топурак алды дагы, өз башына себелеп койгондо, оозунан «Ушундан көрө бул жарык дүйнөгө төрөлбөй эле койсом болмок» деди. Аюптун мынтип айтканы иблисти кубандырып, муну акыры жеңип баратат окшойм деп ойлойт.
Бирок пайгамбар Аюп алейхиссалам айткан сөздөрүн кайра бир ойлоп, ага өкүнүп, астагфируллах деп айтат. Иблис буга кайра ындыны өчүп, кайрадан асмандарга көтөрүлөт. Аны көрүп периштелер Аюп алейхиссалам тууралуу сурашат. Анын ыйманы мен ойлогондон дагы күчтүү экен деп жооп берет Иблис. Бирок Иблис кол кошуруп отуруп албай, көрө албастыгы ого бетер күч алат. Эгер Аллах Аюптун денесине болгон бийликти мага берип коюп, бир мүмкүнчүлүк бергенде мен ага көргүлүктү көрсөтмөкмүн деп кезенет. Аллах субханаху ва таала бул иреттагы анын каалоосуна мүмкүнчүлүк берет дагы. Иблис 3-чү жолу Аюп алейхиссаламга Аллаха ибадат кылып аткан жеринен кезигип, анын мурдуна катуу үйлөдө эле Аюп пайгамбар алейхиссаламдын денеси бүт ысып чыгып, тулку боюн кычыткы каптайт. Ушунчалык катуу тырмангандыктан колуна тырмактары түшүп калат. Андан соң денесин таш менен, жыгач менен тырманат. Кычыткы андан бетер күчөгөндөн күчөп, денени каптап, атүгүл кээ бир жерлеринде эттери шылынып, сөөктөрү көрүнгөнгө чейин жетет. Терисинин асты курттап, ооругандыктан жан чыдатпай сыздап, бүт тулкусу кургап кирет. Ооруганга чейин Аюп алейхиссалам денеси чың, бойлуу, кең далылуу, күчтүү, сымбаттуу, тармал жаштуу келишкен болчу. Аллах ага сыноо жөнөтүп, илдетке кабылганда, ден соолугу такыр болбой калганда алы куруп соолуп калат. Жанында Аллах субханаху ва тааладан башка жардам берер, жөлөп таяр эч кимиси калбай калат. Туган туушкандары, жакындары, кошуналары, айыл тургундары аны карабай таштап кетишет. 3 жубайнын экөөсү кетип калышат да, жанында Рахмат деген аялы гана калат. Атурсун Аюп алейхиссаламга бекем ишенип ынанган 3 таква адам дагы пайгамбар куурап ооруп калганда шексенап, ырасы Аюп алейхиссалам ушинтип катуу ооруп калдыбы? Демек бир чоң күнөө кылган үчүн ошондой болду да дешти. Өздөрүнүн караңгылыгынын айынан Аюп пайгамбар күнөө кылды деп айыпташып, ага барып, кылган күнөөң үчүн эми тобо кылгын деп акылдуу сунушту. Бирок алардын арасында бир жаш жигит гана алар менен макул болбой, силер унуттуңарбы? Аюп алейхиссалам деген Аллахтын пайгамбары о акыры деди. Ал жигиттин айткан терең сөздөрү өтө көп жана баарыбызга насаат сабак болгудай жактары өтө арбын. Бирок анын баарын майда чүйдөсүнө чейин айтып олтурганда көп убакытты талап этет. Кызыккандар болсо Ар-Раис китебинен кенен окуп алышса болот. Ошентип Иблис кара ниет ойлорду ниеттенгенин койбой, Аюп алейхиссаламга кантип залал кылсам, кандай кычастык уюштура койсом деп тырышат. Акыры кыштактагы жашоочуларды калп айың сөздөрдү айтып коркутуп, Аюптун оорусу өтө жугуштуу жана жаман, эгер аны кыштактан айдап чыкпасаңар, ал апат оору силерге да жугуп курутат деп шыкактайт. Иблистин сөздөрүн уккан кыштак тургундары коркушуп, Аюптун жубайы Рахматка келишип, экөөңөр бул аймактан тез чыгып кетип калбасаңар, анда силерди өлтүрүп салабыз дешип, кыр көрсөтүшөт. Күйөөсүн урматтап, аны кадырлаган аялы Аюп алейхиссаламды жонуна көтөрүп алып, кыштактан чыгып кетишип, анан жүрүп олтуруп бир жайдак талаага токтошот. Жубайы күйөөсү Аюп алейхиссаламды такыр эле жерге аярлап жаткызып, башына жаздыктын ордуна таш коюп, күйөөсүнө колдон келген чараны көрүп кастарлайт. Пайгамбар Аюп алейхиссалам мемиреп, көшүлө, мамык жаздыкта жаткандай, же бешиктеги наристедей уктап, эч бир жери оорубагандай, азап тартпагандай эс алат. Ошол аянычтуу акыбалда пайгамбар Аюп алейхиссалам жубайы менен бирге бир чөлкөмдө талаада 7 жыл бою жашашат. Ал эми кыштактан бирөө да аларга басып келип кабар албайт. Пайгамбардын денесиндеги курттар жайытта жайылган койлордой жайнайт. Тирүү жан болгон соң ага азык керек. Бүт бардык нерсе себептер менен тыгыз байланышта болгондуктан Аллах субханаху ва таала жубайы Рахмат аркылуу Аюпка ырыскы берип атты. Ал кыштакка барып, кайсы бир ишке жалданып, мээнетине алган акчасына күйөөсү үчүн азык нан тамак сатып келчү. Кыштактан кайтып келген соң жубай Аюп алейхиссаламга тамак берип, экөө Аллахтын берген бүт жакшылыктары үчүн ыраазычылык билдиришер эле.
барды кыйынчылыкка чыдап, күйөөсүн чымыркана багып караган аялы рахматтын таквалыгына иблистин жаны кашаят. Күндөрдүн бир күнүндө иблис Тауптун кейпин кийип, пайгамбардын жубайына келет дагы Аюп алейхиссаламдын ал акыбалын сурамыш этип, андан кийин Аюп ооруганга чейин кандай бай бардар болгондугун, ооруп калгандан кийин эчтемеси жок бир шоркелдей болуп калгандыгын эстетет. Иблис куулук менен рахматтын жүрөгүнө күмөн пайда кылууга аракеттенип, сен эми качанга чейин күйөөңдүн бечаралыгынан азап чегип, кыйналып жүрө бересиң? Эгерде бир койду бисмиллах дебестен менин атымды атап союп, анан дагы ал шарап иччү болсо, мен күйөөңдү сакайтып берет элем, дейт Тауптун кейпиндеги иблис. Аял иблистин сөздөрүнө ишенип, күйөөм эми сакайып, ден соолугу калыбына келет экен деп ишенүүгө өтөт. Жубайы Аюп алейхиссаламга иблистен укканын уккандай айтып берип, кел тигил Тауптан укканымдай кылып кой соёлу деп сунуштайт. Аюп алейхиссалам ачуусу келип, иблистин сөзүн тыңдап, аны туура көрүп ынанганы үчүн аялы рахматты тилдейт. Негизи буга чейин жубайы Аюп алейхиссаламга ден соолугуму кайра бер деп Аллахтан тиле деп көп айтчу. Ал эми күйөөсү биз Аллахтын бергенине ыраазылык айтып, бале тооруса сабырдуу болуубуз керек деп насаат кылар эле. А бирок иблис менен кездешкен соң рахматтын Аллага таянган ыйманы азаят. Эгер мен сакайчы болсом, сени 100 ирет таяк менен сабайт элем, дейт Аюп алейхиссалам ачуунун көзү менен. Андан кийин пайгамбар айткан сөздөр үчүн өкүнүп, ыйлап, Аллахка итаат кылуу менен ырасында эле, о Аллах, кайсы кылган күнөөм үчүн мени ушинтип жазалап атасың деп жаратканга муңканат. Ага жооп катары Аллахтан, о Аюп, сага берилген орунду чыдап көтөрүүгө сага күчтү ким берип атат? Эгер мен сенин чачтарыңдын түбүнө чейин күч бербесем, анда ал ооруга чыdoого өзүңдүн чыдамкайлыгың жетмек эмес деп вахий кылат. Аюп алейхиссаламдын денесине ээлик кыла бергин деп Аллах иблиске мүмкүнчүлүк бергенде, жүрөктү, тилди, акыл эсти башкарууну пайгамбардын өзүндө калтырган. Аюп алейхиссалам ооруп, арыктап, денесиндеги курттар жылып олтуруп тилине чейин жеткенде, Аллахка мактоо айтып тили менен зикирлөө аябай кыйынга туруп калат. Аюп алейхиссаламга кандай оорчулук, кыйналуу болбосун, ал сыноолор аны сындыра албады. Дене боюн тооруган кычыткы жара күчөп, зикир айтчу тилине жеткенде, пайгамбардын оозунан бу бале мени кыйратмак болду деп үн чыгарат. Аюп алейхиссалам Аллах үчүн гана даттанганын көрүп туюп турган жараткан өзүнүн ырайымын төгөт. Аллах өз кулдарын кантип коргооруна иблис дагы күбө болот. Жабраил периште алейхиссалам Аюп алейхиссаламга бейиштен ала келген өзгөчө алманы берүү үчүн келет. Бүт тааныш дос туугандарым карабай таштап кетишкенде, мага келген сен кимсиң деп сурайт Аюп алейхиссалам. Жабраил алейхиссалам өзүнүн келген жөнүн айтып, Аюп алейхиссаламга бейиштен алып келген касиеттүү алманы берет. Аны жеген соң Аюп пайгамбар алейхиссаламдан оору кетип, жеңилденип калат. Кана оордуңдан тургун, дейт Жабраил алейхиссалам. Кантип турам, мен тура албаймын да, дейт Аюп алейхиссалам. Периште Жабраил алейхиссалам пайгамбарды колу менен жетелеп 12 кадам бастырат. Эми сол бутуң менен жерди таптагын, дейт Жабраил алейхиссалам. Аюп алейхиссалам жерди сол буту менен таптаганда, ошол турган жерден булак оргуп жылуу суу чыгат. Оң буту менен жерди тепкенде муздай муздак суу чыгат. Жабраил алейхиссалам Аюп пайгамбар алейхиссаламга жылуу сууга жуундагы муздак сууну ичкин деп кеңеш берет. Жабраил алейхиссаламдын айткандай кылган соң Аюп алейхиссаламдан оорунун азаптары кетип, бир топ жеңил тартып калат. Дене бою бекемделип, күчтөнүп, денесин каптаган курттар жок болуп, баштапкыдай жаш, сымбаттуу болуп, ден соолугу болуп көрбөгөндөй чыңалып калыбына келет. Периште Жабраил алейхиссалам Аюп алейхиссаламга бейиштин кийимин кийгизип, башына таажы кондурганда, пайгамбар толгон айдай жаркып нурланат. Ошондо Аюп алейхиссалам Аллахка ыраазылык иретинде 2 рекет намаз окуду. Ушул учурда жубайы рахмат жанында эмес эле. Ал күйөөсүнө тамактабы үчүн кыштакка чыгып кеткен. Рахмат үйгө кайтканда да каргыштуу иблис анын жүрөгүнө күмөн саноонун үрөнүн сепкенге аракеттенип, оорусу эч айыкпас Аюпту карайм деп дагы канча кыйналып жүрө бересиң. Анан калса ал сакайганда сени 100 жолу таяк менен сабайм деп кезенбедиби деп шыкактайт.
Бирок иблистин дала алаты текке кетти. Бул жолу Рахмат каргышталган иблиске кулак салбай, анын сөздөрүнө көңүл бөлбөй, күйөөсү жаткан тарапты көздөй келе берди. Пайгамбар күндө жаткан жерди улам кыдырып, бүт жан жаканы айланып издеп таппай койду. Сабыры түгөнүп, аргасы куруп, аял ыйлап, шолоктой үнүн бийик чыгарып: "О, Аюп, сен кайда жоголуп кеттиң?" деп үн салат. Аюптун эмне болгондан кабары жок. Оюна шумдук ойлор келип, карышкырлар жеп кеттиби, же жер жутуп салдыбы деп сарсана болот. Аңгыча таптакыр башкача болуп өзгөргөн Аюп алейхиссалам: "Сага ким керек?" деп алдында пайда болот. "Менин күйөөм ушул жерде жатчу. Таппай атам" дейт аялы Рахмат. Көрүнүшү жапжаш, кийингени жаңы үйлөнгөн аткан күйөө баладай жарашыктуу, башында тажысы бар астындагы Аюп алейхиссаламды аялы тааныбайт. "Күйөөңдү кандай белгилер аркылуу тааный аласың?" деп ага суроо узатат пайгамбар. Рахмат астындагы адамга жакшылап өңүлүп: "Сен менин күйөөм Аюп алейхиссаламга өтө окшош экенсиң" деп бүшүркөйт. Пайгамбар күлүмсүрөп: "Мына мен астыңдагы күйөөң Аюп алейхиссаламмын го" дейт жадырап. Буга чейин тарткан азаптар, кыйынчылыктар заматта кубанычка айланып, бул кубанычтуу ирмемди экөө чогуу тосушат. Бир кезде илгери иблис өрттөп кыйраткан эгин зарларын, мал койлорун, бүт мүлктөрүн Аллах субханаху ва таала аларга кайтарат. Атүгүл күйүп, чатыры кулап, ойрон болгон үйүн калыбына келтирет. Өлгөн балдарын тирилтет. Каза болгон балдарын Аллах тирилткен деген ушул версиядан башкача да айтылган айтымдар бар. Бирок акыйкат кандай экенин купуя нерселерди билүүчү Аллахка гана маалым. Билбеген нерсебизди Аллахка коюп койсок эч адашпайбыз. Ошентип Аюп алейхиссалам бир кезде ачуусу менен сакайганда жубайын таяк менен 100 ирет урам деп айткан антын эстеп аябай өкүнөт. Эмне кыларды билбей, аргасы түгөнүп турганда Жабраил алейхиссалам пайда болуп, буудайдан калган сабактарынан 10 даана бириктирип, байлагындагы жубайыңды ошону менен 1 ирет уруп кой деп кеңеш берет. Аюп алейхиссалам кудум ошондой кылат дагы, илгери ачуу менен айтылып кеткен антынан да кутулат. Ал эми күйөөсүнө берилгендиктен баш ийүүчүлүктөн улам жубайы Рахматты дагы Аллах коргойт. Алар экөө бирге берекелүү, топуктуу өмүр кечирип, ар дайым Аллахка ыраазычылык айтышаар эле. Пайгамбар Аюп алейхиссалам 100 жашка чамалап калганда дүйнөдөн өтөт. Айтымдарда пайгамбар Аюп алейхиссалам туш болгон оор кыйынчылык сыноолордон кийин Аллах ага 26 бала берген. Улууларына Хавмил, Муккил, Рашад, Рашид жана Башир деген ысымдар берилген айтылат. Атасынын көзү өткөн соң уулдары акыйкат жолдон четтебей, Аллахка кызмат кылган жакшылардан болушту. Мына ошол дордо Кудайды чаңган капыр Даамдын уулу Лам деген падыша болуп турган. Ушул жерден Аюп алейхиссалам тууралуу кыскача баянда соңуна келди. Кимге кыйынчылык кайгы келсе, Аюп алейхиссаламдын ушул жогорудагы окуялары сабак болсун. Аюп алейхиссаламдын окуясын угуп, ким анын түп маанисин түшүнгөн болсо, кандай оорчулук сыноолор келсе дагы Аллах колдоп жардам берген болсо, ал кыйынчылыктарды албетте жеңип чыга алат иншаллах. Адамдарда пайгамбар Аюп алейхиссаламдыкындай бекем ыйманы болсо, кандай кыйынчылык, оорчулуктарга кездешпесин, сабырдуулук менен көтөрө алышат. Аллах оор кыйынчылык сыноолордун көбүн пайгамбарларга жөнөткөн. Андан кийин валилерге, андан кийин ошол сыяктууларга, андан ары карай мурунку таква Аллахка берилген өзгөчөлөргө сыноолор болуп турган. Андан ары карай мурунку таква Аллахка берилген өзгөчөлөр сыяктуу адамдарга сыноолор болуп турган. Ошондой эле Аллах өзүнүн кулуна бир нече баскычтардан турган сыноолорду, кыйынчылык, ооруларды бери сынап көргөндөн кийин гана өзүнө жакындаткан жагдайлар да болот. Андан тышкары пенденин кээ бир күнөөлөрү ага жараткан бир канчалаган оор кыйынчылыктарды көргөзгөндөн кийин гана кечирилчү мисалдар да болот. О Аллах, мусулмандар туш болгон оор сыноолорду аларга сабырдуулук бер. Сабыр кыла билгендиктери үчүн гана күнөөсүздөрдүн даражасы бийиктеп, күнөөсү барлардын күнөөлөрү жуулат эмеспи? Аллах оң жолго түшсүн деп жашоосуна кыйынчылыктарды жиберсе дагы, Кудайдан коркпогондорду Аллах өзүнүн шариятынын чынжыры менен токтото көрсүн. Жашоосунда өзүн таппай көп ысырапчылык кылгандар акылына келип, Аллах аларды тоонун жолуна алып келсе экен.